2008'den beri жаңы түшкөн здание. Эмнеге уруксат бердиңиздер? Аслында эми тактайбыз да эми. Ошол берилген мөөнөттө булар аткарбаса, булардын иш ордун карайбыз. Менчик тротуарды кошуп сатып алган болчу. Бул 99-жылга чейин. Эмсеке сизде маалымат барбы? Архитектура карабаса, госрегистр карабаса, кумус карабаса ким карайт буларды? Анда кумусун закон. Канча метр крас линия? Кайерге чейин болуш керек? Кайерге чейин болуш керек? 2009-жылкы Генпланда бар да. генпланда өзү 2009-2008 бекитилген генпланыбыз боюнча Ленин көчөсү 40 метрге бекитилген да, Кызыл Сазарачы. Көчөнүн ошунан 20 метр бул жагына, 20 метр ал жагына. Ошол бекитилген. Дуанный полоса ошол ос. Жок. Ал жерде дубль муктар кагылган. Ол жакка чейин кирип кетет да ошо. Хорошо. Ошондон бияка канча 3 метр кирип кетип атабы? Жок. Чыгып кетип атабы. Түшүндүрүм. Мынал объектилер эскиден турган объекттер да. Бул эски объект. Жок, бул жерде шириндин магазини бар, ичинде кафетерия бар. Доктор айтып. СССР мезгилинде. Наркыбетте жер үй болот. Узун. Ушул тротуарды бойлото объектилер болгон, бул СССР мезгилинен калган. Бүгүнкү күндө мына кеңешсиз силердин токтомуңар негизинде Ленин көчөсү 40 метр деп белгиленген, бекитилген. Биздин созуктабы? Жок. 2008-2009 жылда сессияның чечими 40 метр. Бүгүнкү күндө мына любой объект, наркы здание, бул здание кайрадан курам жасайм деген болсо, биз ошо 40 метрди алабыз дагы. Мына жерден бул жагына гана сала аласыз. Бул жагы калат. Эми Эрсеке бек. Жок, карарыз мына келсек. Бул жаңы здание. Бул эски эмес да. 2008'den beri жаңы түшкөн здание. Эмнеге уруксат бердиңиздер анда? А эмне үчүн курулганга чейин аткаруу бийлиги отурду тарап? Жок, имарат болгону менен жерге чейин меселе да. Бул жерге чейин меселе мурда. 3 метр получается чип кетип атат да. 3-4 метр. Бизде алган эмес, алган. Анда ким неме кылыш керек болду? Эскертип бериш керек болду. Бияқта турбайбы? Муниципалитет өзүнүн жерин карайт. А силер карадыңарбы, иштеп атасызбы? Бир арендабы? Арендада эмес. Красныйбы? Аслында эми тактайбыз да эми. Жок, ушуга чейин эмне тактабай атасыңар? Бул жер болгон да эми. Сагын. Бул бурда болгон. Сагын. Ага, бул жер бурда болгон мен. Ошол берилген мөөнөттө булар аткарбаса, булардын иш ордун карайбыз. Жок, протокол порученияны немес датасын точно көрсөтүп беришиңиз керек. Ошондон жыйынтыкты чыгарып беришиңер керек. Газкага бериш керек. Эмне жыйынтык чыгардыңар? Кимге эскертүү бердиңер? Кимдикин буздурдуңар? Кимдин документи точно экен? Кандай чара көрдүңөр? Жетпеди деп бизге маалыматты толук беришиңер керек. Ооба. Кийинки суроо. Мына не салынып атат мына? Жок. Бул келечек кылабы, ким кылса дагы. Шуну келип бирөө сурадыңарбы? Неге сурабайсыңар? Курулуш көзөмөлдө биздин полномочия. Жок, хорошо. Ошондой болсо дагы сиз архитектурада иштейсиңер, туурабы? Жок, келип бирөө сураш керек. Муну. Жок, элчи турмушту көзөмөлдөп ойлогонбу? Ага чейинки уруксат кагаздары барбы? Жок. Жер муниципальный болуп турбайбы? Бул жер муниципальный эмес да. Муниципальный болуп доказать этип берсекчи азыр ушул жерди сага. Анау неменин мөлмөлдүн берагы, мына берке изгириттин нарагы. Муниципальныйбы же наркы мөлмөлү бар? Изгириттин ичи менчик деп өткөндө мен менен жанжал кылышкан. Менчик. А эмне үчүн тогда 20 метр деп атасыңар? 20 метрден Азыр ашып атпайбы? жерден өлчөгөндө 20 метрден ашып кетем да. Жөнүн ашып кетет. Жөнү ашып кетем. Анан ал мыйзамыңар каерде калды? Жок, ал биз ол 20 метрди алып бериш үчүн биз мына Ленин көчөнүн мисал кылайын, расширение кылганда компенсация кылып жерин алып анан кеңейтип. Булардын жерин алыш үчүн ушул процедура болуш керек анча. Ошого негиз болгон үчүн кол коюшуп чыгарышкан ал токтомдучу колдоп беришкен, правильно? Аткаруу бийлиги жагынан болгон үчүн. Значит, токтомдон чыккандан кийин 40 метрби? Жол 40 метр болуш керекпи муниципаль? Кана 40 метр. Компенсация кылып алыш керек алардан, ошондон муниципаль. Бул красный линияны определение кылынган 40 метр. Но булардын өздөрүнүн менчик укугу бар, булар буга чейин менчик болду. Мына реклама шиттерин кара, илген жерлерин кара. Şu nерселерге полный аренда төлөсөңөр болобу бу? Муналар бар, мына. Болобу? Не экени билесиңер? Мына турат. Акчаны сүрөм деген жерлер. Тура. Отурасаң розадан аңкайып. Күчүңөр жеткен баягы станка. Кичине бош болуп жатса шарт
Birini alып келесіңер дағы, біреуін қойып қойып білмейді, мұнша пұл топта десе. İştemейсіңер ме ошондо? Бюджетке акчасын төлөп коюп, муниципальный жерди каалагандай пайдалансын анда лестницасынчы. Аз чыккандан. Мынау Неге менчик болсаң деп булар бөктүн дагы деп. Ол бузурса болот да. Бул боюнча материалдар Канча көтөрүлгөн. менчик кайдан кайрамаштылар? Канча квадрат метр? Бул Менчик тротуарды қосып сатып алған бұл. бул 99-жылга чейин. Денисеке, сізде маалымат бар ма? Менчикте. Мэрия Мына өзі жер прямой кимге берген качан да. өтүп кеткен? Мисрали Бeni прямо Тимар берdi. Кадас госресурин жетекчи болуп жүргөн. Ошондо жерде Ким мэриле? дейли менчик болду. Ким мэриле? мэр ким эле? 99-го 2000-жылга дейли да. Усманов, жылдары. Айсариев, Куанча кабыл? Жумабеков. Жумабек болгон. Жумабек. Куаныч деген. Основной зданиядан бана жагы дönүш бар. Метрле бөлчөп көрүңчү канча кирип кеткен? 3 метр, 3 метр. 2,5. Мына колоннаны тут асты ачык болду. Изначально бул жер тротуар болуп пайдаланылат. Жок, бул аренда алса болот ошондо. Азыр Мен бир төлөп атса керек бул муниципалитет. Мен анан таппайм. Основной здание. Основной здание о ешіп тұрған жер. Ошо. Мынағы неме? Дәлден Красный линияға чыққан. Негизги зданиясы бул баягы приватизациядан өткөн илгери хоз товарлы бул магазин болчу. Аны біз госрегистрден гос актыны берсе, біз ошондо гана аныктай алышыбыз мүмкүн. Ага чейин аныктай алышыбыз. Государство тұрмаймын анда. сурадыңарбы? Кандай? Силер кайрып сурадыңарбы? Неме? Бере албайбыз. Акыркы жолу паспортизация болуп, жаңы курулуш пристройка кылгандан кийин болгон эмес. Паспортизация кылса, канча линия чыгып кеткени аныкталат. Архитектура карап алса, госрегистр карап алса, кумус карап алса, ким карайт буларды? Анда курулуштун закону Өзөмөлдөөчү органдар касып бар да. курулган Ошону курулуш берсе болот эле, мынакей мына силердин ыйгарыкка кирет, биз жерге чийип кетти деп нерсе болот эле кайрылып. Аныктай алса берет элек, аныктай албай атабыз биз мына канча жер экен. Анда эмне, сөзгө барып болмойт экен. Канча аныктайсың эми? Қараша, болбай. Біз азыр Ленин көчөнүн баштан келе айтабыз. Шу окшогон аныкталбаган жерлерди жазып берип атабыз. Азыр жазып туруп, эртең силерге протокол тапшырманы беребиз. Ошондо ушул жерди дагы жерин аныктап. Демеде. Ошол жакта бул жак экен. Демеде. Жолдубай, эгер Эртеге мамлекеттин отпайбыз, бул вокзал мамлекеттик. Бирок муниципалдык жерге биз аны иштетишибиз керек да. Конечно, акча түшүш керек Булар да. өздөрү эл таш башкарып иш берип кылып атпайбы? Булар мисалы үчүн мыналардан алат да, туурабы? Алат да, конечно алышат. Жолдубай, эгер Эртеге мамлекеттин отпайбыз, бул вокзал мамлекеттик. Бирок муниципалдык жерге биз аны иштетишибиз керек да. Конечно, акча түшүш керек Булар да. өздөрү эл таш башкарып иш берип кылып атпайбы? Булар мисалы үчүн мыналардан алат да, туурабы? Алат да, конечно алышат. Затарадыгар былтыр ошондо мен приглашение берген, могу жерге Биз эми азыр мына бүгүн Ленин көчөсүнүн баштан аяк кыдырып келатабыз. Бул жерден эми көп мындай немелер болуп атат. Биз амсыз деп биз эсептеп атабыз. Эми пока маны текшертип алат. Текшерет, биз атайын протоколдук тапшырма беребиз. Бул жерде биз айтып кетсек, мынакей Андаус деген кафе, ошондой эле Айым, андан нарында Бек бургер деген немелер бар экен. Ушулардын баардыгы биз ошонун мыйзамдуулугу кандай берилген, кандай документтер бар, ал муниципалдык жерде турабы, жалпы пайдалануу жерде же башкабы, бул боюнча мынакей бүгүнкү күнү жыйынтыгы менен биз ушул тийиштүү мекеме иш кылган протокол тапшырма беребиз. Анын жыйынтыгынан кийин биз дагы ушул чара көрүү үчүн сунуштарды киргизебиз. Биз азыр эми текшерип чыгып атабыз. Буйруса анын жыйынтыгы жакшы эле болот деген үмүттөбүз. Бирок эң башкысы көптөгөн муниципалдык жерлер мындай өтүп кеткен экен да, жеке менчикке өтүп кеткен экен. Жеке менчикке өтпөгөн учурларда мындай кафе, ресторандар курулуп кеттиптир. Бул дегени өтө туура эмес да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинин эрки жетет болуш керек. Ага жергиликтүү кеңештин депутаттары жардам беребиз. Мындай курулуштарды эч нерсени карабай бузуш керек да.